Трендтен калбаймын жана сиздерди дагы калтырбаймын. Азыр интернетте хит болуп жаткан Kinder Country шоколадын чогуу жасап көрөлү. Бизге ушундай хрутка керектелет, жүгөрү тоголокчолор, кара жана ак шоколад керектелет. Мен Казакстан шоколадын колдондум. Биринчи эле кара шоколадты микроволновкада же водяной баняда жакшылап эритип аласыздар. Андан кийин шоколадка арналган формага шоколадыбызды куюп, жан-жагына жеткирип, жакшылап тегизе алабыз дагы. Морозильникте 5-10 мүнөткө катырганга коюп коебуз. Жүгөрү тоголокчолорун алып, үстүнө эритилген ак шоколадты кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Менде жүгөрү тоголокчолорунун 15-20 граммдай кетти. Даяр болгон каткан шоколадыбыздын үстүнө хруткаларды салабыз дагы, жакшылап жан-жагына жеткирип, тегиздеп чыгабыз. Алдын ала кара шоколадыбызды эритип алабыз дагы. Ушинтип үстүнө калган шоколаддын бардыгын куюп чыгабыз. Мен шоколадды темперирование кылган жокмун. Сиз кааласаңыз темперирование кылсаңыз болот. Даяр болгон шоколадыбызды дагы морозильникке 5-10 мүнөткө катырганга жиберебиз. Мына биздин шоколад даяр болду. Акырын формабыздан чыгарып алабыз дагы. Болду, чай менен иче берсеңиздер болот. Аябай даамдуу болот экен. Ал эми Kinder Country шоколадты кандай десеңиздер, Kinder фирмасынын ушундай Kinder Country деген шоколадты бар. Атайын өзүм дагы Kinder Country шоколадын жеп көрдүм. Айырмасы ичиндеги начинкасынан экен. Мен интернетте көргөн боюнча жүгөрү даанасын алып жасасам, бунун ичинде буудайдын даанынан жасалган экен. Сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар.